Чек аралаш айыл активисттерине медиа сабаттуулук үйрөтүлдү. 2019 жылдын 1-октябрынан 3-октябрына чейин Баткен облусунун Тажик Республикасы менен чек ара аймактарында жашаган жаштарды медиа жана маалымат сабаттуулугуна үйрөтүү үчүн айылдын активдүү жарандарын тренерликке окутуу жүрдү. Бул тренерлер үчүн тренинг Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу, тынчтыкта жана өнүгүүгө жетүү үчүн чек аралык кызматташтык долбоорунун алкагында чек ара жаштарынын тармагы коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылды. Иш-чарада келечектеги тренерлер маалымат менен иштөөнүн маани-маңызы тууралуу, так маалыматтарды чагымчы жана фейк маалыматтардан айырмалай билүүнү, сынчыл ой жүгүртүүнү, алынган ыкмалар менен жер-жерлерде бөлүшүүнү жана коомчулуктун катмарына жеткирүүнүн жол-жоболорун үйрөнүшөт. Медиа сабаттуулук тренингинен өткөн активисттер менен мугалимдер чек аралаш аймактарда жашап жаткан жаштарга жана айылдын активдүү тургундарына чек аралаш аймактарда сабырдуулукту, маалыматтардын чагымчыл экенин чындыктан айырмалай билүүнү үйрөнүшөт. Жалпысынан чек аралаш айылдардан 20 активист жана мугалимдер тандалып алынган.